Негизи 4 жыл арасында бизде ошо соревнования болчу эле мурда жылда ошо ресторан арасында ошо өтпөй калды ар бир себептер менен. Ортодо ковид болду, пандемия болду. Бөлөк себептер менен быйылкы 2024 жылы Жалал Абад электр тармактуу ишканасында планында ошо май-апрель айында рейстер арасында машыгуу өткөзөлү деген планга киргизгенбиз. Кудай буюрса буйрук чыгарып апрель айынын 25-26 апрелдерде ушул жерде Базагон ретинин окуу машыгуу полигонунда ошо 12 рейстердин арасында ыкчам бригадалардын мелдеши өтөт деп пландаштырабыз. Ошого муну полигонду даярдап атабыз. 18 участка бригада бар, 8 СПС бригадасы бар, группа по станции ВВСтен 6 биргеликте ушу жогоруда көрсөтүлгөндөй мамычаларда 110 мамычаларында 110 көмөкчөрдөрүндө ошондой мелдеш өтөт. Борбордоштулган полигонубуз бул. Ошо быйыл биздин директорубуз Сүйүн Турсуналиевич дагы сунуш берип, быйыл чогуу уже 2 ишкана бириккенден кийин Жалал Абад электро менен жогорку чыңгал ишканасы бириккенден кийин чогуу ушу мелдеш өткөрөлү деп сунуш берип, ошондо текстет коюп колдоп, ушул полигонду өзүбүз күчүбүз менен, өзүбүздүн Жалал Абад электр тармактуу ишканасынын күчү менен ушул полигонду ырастап атабыз. Баштадык муну ырастоо иштерин.